Астана дүйнөдөгү эң жаш борбор шаарлардын бири. Есил дарыясынын эки жээгинде жайгашкан кала Казакстандын негизги шаары макамын 1998 жылы алган. Ал эми бул жерде жашаган адамдардын жашоо образы менен көнүмүш адаттарын көптөгөн эс алуу жана көңүл ачуу түрлөрү аныктаган. Бул Астана тууралуу 20 далил көрсөтүүсү жана бүгүн сиздерге Казакстандын баш каласында сөзсүз баруу зарыл болгон жерлер тууралуу айтып беребиз. Бул программадан сиздер шаардан эч жака чыкпай туруп, темир тулпардан чыныгы тулпарга отурууга мүмкүнбү деген суроого жооп аласыздар. Ат үстүндө жүрүү курстарынын баасы канча турат жана атты туура минүүнү канча убакытта үйрөнсө болот? Ошондой эле улуттук ат оюндарынын түрлөрү. Казактар бүгүнкү күнгө чейин алардын кайсынысында ойнойт жана эмне үчүн? Казактар байыртадан бери эле көчмөн жашоо образын өткөрүп келишкен. Ал эми казак көчмөндүн эң эле жакын досу анын аты болгон. Ат ага баардыгын берген. Тамак-аш, кийим, аңчылык кылууга жана күрөшүүгө, ал тургай көңүл ачууга дагы мүмкүнчүлүк берген. Талай элдерине ат ар дайым сыймыктануунун булагы болуп келген. Аны аярлап багып, кооз, кымбат баалуу асемдер менен жабдышкан. Бул жаныбарга болгон мындай мамиле ушул күнгө чейин сакталып калдыбы? Албетте. Байыркы замандан бери эле кара картаңдардан тартып, жаңы буту баскан наристеге чейин атты жакшы минишкен. Жылкы көздөгөн жерге жетүү үчүн эле эмес, адамдын досу жана өнөктөшү катары кабылданып келет. Аттардын ордун темир тулпарлар басып кеткени менен заманбап шаарларда чыныгы күлүк аттарды кезиктирүүгө мүмкүн. Мисалы Астанада ири ат спорт клубтарын тапса болот. Бул жерден сиздер асыл тукум аттарды көрүп эле тим болбостон аларды минүү мүмкүнчүлүгүн аласыз. Мындайда маанайыңыз 100%га көтөрүлөрү анык. Тулпар ат спорттук клубуна Тулпар ат спорту клубуна өтө көп ат менен алектенген. Атты жакшы көргөн адамдар мында көп келишет. Өзүбүздүн шаар тургундарынан башка алыскы жакынкы чет өлкөлөрдөн дагы адамдар келишет. Чет мамлекетте бул спорт түрү менен алектенүү кымбатка тургандыктан көп чет элдик коноктор бизге келип ат минүүнү үйрөнүп, өз мамлекетинде бул кесиптин адиси дагы болуп кетип жатышат. бул спортпен айналышуу өтө кымбат болгондуктан көп чет элдик коноктор бизге келип атка минип үйрөнөт да. Осы арадан үйреніп, өз елдеріне барып, кейбіреулер осы естіп жатырмыз, кәсіби маман болып кеткен кісілер де бар осы арадан. Мындай клубтар бир катар артыкчылыктарга ээ. Алардын эң башкысы ат үстүндө жүрүүнү үйрөтүү. Тажрыйбалуу адистин кол алдында сиздер ээрде туура отурууга, атты башкарууга, ал тургай буйрук берүүгө дагы үйрөнөсүз. Мындай караганда баардыгы түшүнүктүү. Жеңил көрүнгөнү менен атты коопсуз башкарууга сөзсүз түрдө тажрыйба, эреже жана машыгуулар зарыл. Атқа сол жағынан мінет? Атка сол жагынан минүү керек. Алгач аттын сол жак ийнине туруп, жалын кармап, сол бутту көтөрүп, ээрдин арткы жагынан кармап көтөрүлүү керек. Жалдан ұстап, сол аяқты көтеріп, ердің артқы қасынан ұстап, көтеріліп мінет осылай. Ашамай, бул ээрдин бир түрү. Ал балдарды ат мингенге үйрөтүү үчүн атайын жасалат. Кадимки эле ээр сымал эки тарабы болот. Ошондой эле эки капталы бар. Үзөңгүнүн ордуна тепкичек колдонулат. Тагыраагы кийизден тигилген анча чоң эмес куржун. Тепкичек кооз болуш үчүн анын эки жагынан материал менен капташат. Балдарга ылайыкталган ээр токумдун дагы бир бөлүгү кол турмаш. Ички алдыңкы жана арткы жактарын бириктирип турган таяк. Ат үстүндө жүрүүнүн биринчи сабагын окудум деп эсептесеңиз болот. Мага бул жер абдан жакты. Менде жакшы сезимдер калды. Бул жакка эми ар дайым келип турам. Жана бул мекемеге ыраазычылык билдиргим келет. Мы приехали сюда с 21-й школы. Биз 21-чи мектептен келдик. Чынында эле бизди бул ипподром кызыктырды. Албетте жакшы сезимдер болду. Мен бул жерге биринчи жолу келишим. Мага бул жер абдан жагат. Аттардын баары сулуу, сүйкүмдүү. Окутуучу атка туура отурууну бизге түшүндүрдү. Все такие ухоженные.
Инструктаж объяснил нам технику безопасности, как сидеть на коне. Мында аттар менен сейилдөөгө дагы мүмкүн. Ал үчүн атайын клубтун картасы керек эмес. Ар бир каалоочу бир нече сааттарга ат минсе болот. Ара кулдуу, ары сулуу. Бул жаныбар менен бир аз эле сүйлөшүү, адамдарды тынчытып, стресстен чыгара турган илимий жактан тастыкталган. Ошону менен катар ат үстүндө жүрүү адамдарга физикалык жактан пайдалуу. Башкача айтканда, ат менүү убакытты пайдалуу өткөрүүнүн ыңгайлуу жолу. Мындай 1 сааттык эс алуу 3000 теңге турат. Эгерде ат үстүндө жүрүүнүн классикалык түрүнө жана конкурду үйрөнгүңүз келсе, анда 12 сабагы 35.000 теңгени түзөт. Муну менен эле бүтүп калбайт. Эгер сиз чындап эле буга кызыксаңыз, ипподромго сөзсүз барыңыз. Бир гана ушул жерде улуттук ат оюндарынын учурунда асыл тукумдардын чыныгы өнөрлөрүнө күбө болосуздар. Алар бир гана сынактардын учурунда ылдам, күчтүү, темпераменттүү боло алышат. Казактардын күлүктөргө өзгөчө кызыгуусу ат оюндарына болгон сүйүүнү жараткан. Казактар керек болсо кыздарды аттардын дагы жардамы менен арбап алышчу. Бул оюн кыз куумай деп аталат. Кызды кууп жеткенде гана жигит ага көңүл бурусуна татыктуу экенин тастыктай алган. Бул романтикалуу, ошол эле учурда абдан кызыктуу. Анткени казак кыздарын кууп жетүү оңойго турбайт. Өзүңдүн ыңгайлуу жана амал көйлөгүңдү теңге алуу таймашында дагы көргөзсөң болот. Мында жигиттер ат үстүнөн жерде жаткан теңгени илип кетиши шарт. Александр Македонский Орто Азияда болгондо мына ушул улуттук оюндун түрү дагы таң калтырган. Тарыхчылар жеткен маалыматтарга ылайык теңге алууну көргөн Македонский атчан аскерлердин чыныгы даярдыгы мына ушул деп айткан. Атчан мырза атты чаап келип, чүпүрөккө орулуп жерде жаткан теңгени оңго солго эңкейип, өтө амал көйлүк менен эңип кетет. Кимде ким теңгени көп чогултса, жеңиш ошого ыйгарылат. Үлкен Қазақстан Республикасынын чемпионаттары өтөт. Биз бул жерде ар кандай спорттун түрлөрү боюнча Казакстан Республикасынын ири чемпионаттарын өткөрүп турабыз. Жамбы атуу, теңге алуу, оодарыш, көкбөрү, 14 облустун жана 2 шаардын эң эле мыкты спортчулары чогулушат. Анын баарын ушул ипподромдон көрүүгө болот. Келип көрсө болот. Ат спортунун түрлөрү узак тарых. Элдер жигиттердин күчтүү, тайманбас жана элбек болушун каалаган. Мындан улам ат спорту аларга бир эле көңүл ачуучу эмес, жашоонун ажырагыс бир бөлүгү катары эсептелчү. Алардын таймашуу мүнөзү жаштарда туруктуулукту өнүктүрүүгө өз салымын кошуп, аларды эр жүрөк жана башка көчмөн жоопкерлерге зарыл болгон сапаттарга үйрөткөн. Элдик ат оюндарынын наркы элдик руханий маданияттын толугу менен чагылдырганында, дээрлик ар бир массалык иш-чара укмуштуу көрсөтүүгө айланган. Эгер сиз Астанага барууну пландап жатсаңыз, анда тизмеңизге 2 бөлүмдү сөзсүз кошуңуз. Ат үстүндө жүрүү жана спорттук ат оюндарына катышуу. Ошондо гана сиздин казактар тууралуу бүтүмүңүз толук болот. Ошону менен катар унутулгус сезимдерге батасыз. Эми сиздер шаардан эч жакка чыкпай туруп эле ат мүнүүгө боло турганына күбө болдуңуздар.